1200 соода түйүнү, 1200 үй бүлө, балким андан да көп. Бул алардын күнүмдүк окагаты. Кимдир бирөө товарга кредит алган, кимдир бирөө үй, унаа же уулунун тою үчүн акча топтоп жаткан, жашап жатышкан, соода кылып жатышкан, эмгектенип жатышкан. Бир күндө баары кулады. Миңдеген үй бүлө банкрот болуунун кырында турат. Ишкердиги, тиричилиги тартып алынып жатат. Бизге болсо бул шаарды өнүктүрүү дешет. Чын эле өнүгүүбү? Базарды эле жапкан жок. Ал жакта иштеген соодагерлерди күч менен шаар четиндеги жаңы базарга көчүрүп жатышат. Жаңы базар арзан материалдардан шашылыш курулган. Жаңы орундарды соодагерлер сатып алышы керек экен. Ким пайда көрөт? Шайырбек Ташиевдин досу Толубаев. Ким мажбурлап жатат? Ош шаарынын мэри Камчыбек Ташиевдин досу. Бул эмне деп аталат? Айтор өнүгүү эмес. Бул элди кыйнап байыган бизнес.